Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен 7 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер менен статиканын негиздери деген жаңы главаны баштайбыз. Ушул главанын темасын жазып алгыла. Жөнөкөй механизмдер, рычаг, рычагда күчтөрдүн тең салмактуулугу деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабакта төмөнкү түшүнүктөр менен таанышасыңар. Статика деген түшүнүк менен телонун тең салмактуулугу, күчтүн ийини, күчтүн моменти, жөнөкөй механизмдер деген түшүнүктөр менен таанышасыңар. Жана рычаг менен таанышып, рычагда күчтөрдүн тең салмактуулук эрежесин үйрөнөсүңөр. Анда бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Алгач биз статика эмне жөнүндө окутат экен, ошону мен силерге айтып кетейин балдар. Статика грек сөзү экен. Бизче туруучу дегенди түшүндүрөт. Статика ар кандай күчтөрдүн таасиринде нерселердин тынч абалда болушун жана тең салмактуулук шартын окутуп үйрөтө турган механиканын бөлүгү. Нерсе качан тең салмактуулук абалда болот? Столдун үстүндө шар турат деп эсептейли. Тоголок шар. Бул шарга оордук күчү жерди көздөй аракет этет. Ал mg-га барабар. Ал эми стол тарабынан ага карама каршы аракет эткен n реакция күчү. Бул эки күч бири-бирине барабар болгондо бул нерсе тынч абалда турат. Бул учурда нерсе тең салмактуулук абалда турат деп эсептейбиз. Шыпта илинип турган асма шам. Ал шам шыпта илинип кыймылсыз турат. Бул учурда асма шамга оордук күчү mg аракет этет жана чынжырчанын керүү күчү ага карама каршы аракет этет. Ал күчтү биз n реакция күчү дейбиз. Мына ушул эки күч бири-бирине барабар болгондо асма шам кыймылсыз илинип турат. Эгерде асма шамдын оордук күчү n реакция күчүнөн, башкача айтканда, чынжырчанын керүү күчүнөн чоң болгондо, анда асма шам жерге түшүп кетмек. Жерге түшүп кеткен учурда аны тең салмактуу абалда деп эсептебейбиз. Качан тең салмактуу абалда болот экен? Нерсеге аракет эткен күчтөр бирин-бири компенсациялаганда, же болбосо күчтөр бири-бирине барабар болгондо, ал нерсе тынч абалда болот экен. Жипке илинип турган нерсени алалык. Нерсеге аракет эткен оордук күчү mg-нын таасири астында ал нерсе жипти төмөнгөстөй тартып атат. Ошол учурда жип ал нерсеге карама каршы аракет этип, жип кармап туруп атат. Ушул учурдагы күчүн n реакция күчү дейбиз. Ушул эки күч бири-бирине барабар болгондо бул нерсе тең салмактуу абалда болот. Нерсеге аракет эткен күчтөр бирин-бири компенсациялаганда ал нерсе тең салмактуу абалда деп эсептейбиз. Мынакей дагы бир мисал келтирейин. Тоголок шарды алалык. Анын оордук борборунан төмөнгөстөй mg деген оордук күч аракет этет жана ал нерсенин оордук борборунан жогору көздөй n реакция күчү аракет этет. Ушул эки күч бири-бирине барабар болгондо бул күчтөр бирин-бири компенсациялады деп эсептейбиз дагы. Бул учурда нерсе тынч абалда болот. Эми дөңгөлөкчөнү алалык. Дөңгөлөкчө сааттын жебеси боюнча жана сааттын жебесине карама каршы кыймылга келет. Качан бул нерсе тынч абалда болот? Бул нерсеге аракет эткен эки күч, F1 күчү менен F2 күчү бири-бирине барабар болгондо бул нерсе тынч абалда болот. Бул учурун биз тең салмактуулук абалдагы учуру деп карайбыз. Бул учурда дагы тең салмактуулук абалы сакталып атат. Мында дагы эки күч mg менен n бири-бирине барабар болуп атат. Эми тең салмактуулуктун 3 түрү бар экен. Айырмасыз тең салмактуулук. Мисалы силер көрүп атасыңар, тоголок шар столдун бетинде оңго солго кыймылдап атат. Кайсы учурда болбосун, бул шарга аракет эткен эки күч mg оордук күч менен
н реакция күчү бирдей болот, барабар болот. Бул учурда айырмасыз тең салмактуулук болот. Ал эми кийинки учурда туруктуу тең салмактуулук деген кандай болот балдар? Оюк нерсенин бети боюнча жогору жактан төмөнгөстөй түшүп келе жаткан шар F күчтүн аракети астында солго жана оңго кыймылдап атып, кандайдыр бир убакыттан кийин ал өзүнүн тең салмактуулук абалына келет. Мындай тең салмактуулукту биз туруктуу тең салмактуулук деп эсептейбиз. Ал эми туруксуз тең салмактуулук деген кандай тең салмактуулук? Эгерде нерсе томпок нерсенин бетинен кыймылга келе турган болсо, F күчтүн аракети астында нерсе тоголонуп түшүп кетет, кайра баштапкы абалына келбейт. Мындай учурда туруксуз тең салмактуулук болот. Мына ушул эмне үчүн туруксуз тең салмактуулук деп аталат балдар? Бул учурда н реакция күчү менен оордук күчү аракет этип атат. Бирок F күчтүн аракети чоң болгондуктан ал нерсе тоголонуп түшүп кетип атат. Ушундай учурда туруксуз тең салмактуулук болот экен. Эми ушул үчөөнү бири-бири менен салыштырып көргүлө, кандай болот экен? Демек, статика нерсенин тең салмактуулук абалын окутуп үйрөтө турган механиканын бөлүмү дедик. Кайсыл учурда нерсе тең салмактуу абалда болот экен? Аны биз бир канча тажрыйбадан көрдүк балдар. Эми статикада жөнөкөй механизмдер деген турмуш менен байланыштуу тема бар. Мына ушул темабыз бүгүнкү тема. Жөнөкөй механизмдер, рычаг жөнүндө окуп үйрөнөбүз. Жөнөкөй механизмдер деген эмне? Мынакей силер лом менен ташты көтөрүп аткан адамды көрүп атасыңар. Ташты кол менен көтөрө албаган учурда узун таяктын же болбосо ломдун жардамы менен таянычка такап туруп, бир жак учунан басканда таш жогору көздөй көтөрүлөт. Рычаг дейбиз. Жана ошондой эле кандайдыр бир бийиктикке нерсени көтөрүш үчүн же болбосо кудуктан сууну жогору көздөй көтөрүш үчүн воротду колдонот экенбиз. Кол менен көтөрө албаган нерсени кандайдыр бир бийиктикке чыгарыш үчүн жантык тегиздикти колдонот экенбиз. Мына бул учурларда биз күчтөн утуш алабыз. Шына отун жарып аткан учурда балтанын аракетин күчөтүш үчүн биз шынааны колдонот экенбиз. Биз колубуз менен чага албаган жаңгакты ат тиштин жардамы менен чага алат экенбиз. Мына булар балдар жөнөкөй механизмдер экен. Жөнөкөй механизмдин түрлөрү. Мына ушул жөнөкөй механизмдердин ичинен бүгүнкү өтө турган темабыз рычаг жөнүндө болот. Жөнөкөй механизмдер деген эмне? Бул күчтөн утуш алуу үчүн колдонулган куралдар жөнөкөй механизмдер деп аталат. Алар жантык тегиздик, шына, буро, рычаг, блок, лом, ворот. Мына ушулар жөнөкөй механизмдер экен. Жөнөкөй механизмдердин бири бул рычаг экен балдар. Эгер таяныч чекити табылган болсо, мен жерди өз огунан жылдырар элем деп Архимед айткан экен. Архимед күчтөн утуш алууну биздин эрага чейин 287-212 жылдары изилдеген экен. Рычаг. Мына силер көрүп атасыңар. Бул катуу нерсе. Абсолюттук катуу нерсе деген бул деформацияланбаган катуу нерсени биз абсолюттук катуу нерсе деп айтабыз. Мына ушул катуу нерсе таяныч чекиттин айланасында кыймылга келет экен. Мындай нерсени биз рычаг деп атайт экенбиз балдар. Рычаг кыймылсыз таянычтын айланасында айлануучу катуу нерсе. Мынакей бул катуу нерсе. Бул таяныч. Бул чекит
таяныч чекити. Мына ушул чекиттин айланасында айлана ала турган катуу нерсени рычаг деп айтабыз. Бул чекит рычагга аракет эткен F1 күчү. Күч аракет эткен сызык. Ал эми бул сызык болсо балдар F2 күчү. Мына ушул F2 күчү аракет эткен сызык, күч аракет эткен сызык. Таяныч чекитинен күч аракет эткен сызыкка чейинки аралыкты биз күчтүн ийини дейбиз. L1 аралыгы F1 күчүнүн ийини. Ал эми L2 аралыгы F2 күчүнүн ийини. Рычагга аракет эткен күч менен таяныч чекитинин ортосундагы аралык күчтүн ийини деп аталат. Эми балдар, рычаг жөнүндө силер видео тасмадан көрсөңөр. Көзөнөктөрдүн ортосу бирдей аралыкта көзөлгөн металл пластинасын штативдин таянычына илебиз. Таяныч чекитинен 4 көзөнөккө бирдей массадагы 6 жүктү илебиз. 4-чү чекитке бирдей массадагы 6 жүктү илебиз. Пластинанын экинчи учуна таяныч чекитинен ошондой эле аралыкка 6 жүктү илебиз. Бул жүктөрдүн баардыгынын массалары бирдей. Эгерде илсек, анда рычаг тең салмактуу абалда болот. Күчтөр жана ийиндери бири-бирине барабар болуп атат. R1, R2 бул күчтүн ийиндери жана аракет эткен күчтөр бири-бирине барабар болуп атат. Бул формула рычагдын тең салмактуулугунун формуласы. Эми экинчи учурда металл пластинканын эң четки көзөнөгүнөн таяныч чекитине бекитебиз. Таяныч чекитинен 4-чү көзөнөккө 8 ньютон салмактагы жүктү илебиз. Рычагды тең салмакта кармоо үчүн рычагдын экинчи жагына күч аракет этиш керек. Күчтүн аракетин динамометр менен ченеген учурда 8 ньютондон 2 эсе кичине болду, 4 ньютонго барабар болду. Демек, күчтүн ийини жүк аракет эткен ийинден 2 эсе чоң болгон учурда рычаг тең салмактуу абалда болду. Демек, аракет эткен күчтү чоңойтуу үчүн ийинин 2 эсе чоңойтуу керек экен. Бул рычагдын иштеши, түзүлүшү мына ушундай экен балдар. Рычагды күчтөн утуш алыш үчүн колдонот экенбиз. Кандай шартта рычаг тең салмакта болот? Мынакей, бул штатив. Штативке бекитилген көзөнөгү бар катуу нерсе. Бул чекит таяныч чекити. Эми ушул штативдин А чекитине 2 100 граммдык жүктү илелик. Анда аракет эткен күч F1 күч 2 ньютонго барабар болот. Ал эми В чекитине ийини 2 эсе кичинекей болгон чекитке 4 ньютон күчтү илели. Ошондо бул рычаг тең салмактуу абалда болот. Демек, L1 барабар 4 көбөйтүү 1 сантиметр. Ар бир көзөнөкчөнүн ортосунда аралык 1 сантиметр деп алсак, 4 көзөнөкчө көбөйтүү 1 сантиметр барабар 4 сантиметр экен. Бул L1 рычагдын ийини. Ал эми L2 барабар 2 көбөйтүлгөн 1 сантиметр барабар 2 сантиметр. F1 көбөйтүү L1 барабар 2 ньютон көбөйтүү 4 сантиметр барабар 2 ньютон көбөйтүү 4 сантиметрди метрге айландырсак 0,4 метр барабар 0,8 ньютон көбөйтүлгөн метр чыкты. Ал эми F2 көбөйтүү L2-ни тапсак барабар бул дагы 0,8 ньютон көбөйтүлгөн метр болду. Балдар, бул жерден биз эмнени байкап атабыз? Кичине күч аракет эткен рычагдын ийини чоң болду, ал эми чоң күч аракет эткен рычагдын ийини
андан кичине болду. Демек, күчтөн утуш алыш үчүн биз рычагты колдонот экенбиз. Рычакка аракет эткен күчтүн анын ийинине болгон көбөйтүндүсүнө барабар физикалык чоңдук күчтүн моменти деп аталат. Күчтүн моментин М тамгасы менен белгилейбиз. М барабар F көбөйтүлгөн L күчтүн моменти. Күчтүн моментинин бирдиги Ньютон көбөйтүлгөн метр. Демек, күчтүн моментинин бирдиги үчүн ийини 1 метрге барабар болгон 1 Ньютон күчтүн моменти кабыл алынган. Рычактын тең салмактуулук шартынын эрежеси кандай экен балдар? Муну эсиңерге салып алсаңар. Рычакты саат жебеси боюнча айлантуучу күчтүн моменти М1 саат жебесине карама-каршы багытта айлантуучу күчтүн моментине М2ге барабар болсо, анда рычак тең салмакта болот. Бул моменттер эрежеси деп аталат. Мынакей таяныч. Бул болсо таяныч чекити. Ушул рычакка сааттын жебеси боюнча аракет эткен күч F1 болуп атат. Айланта турган күч. Ал эми F2 күчү сааттын жебесине карама-каршы кыймылдата турган күч болуп атат. Мына ушул рычакты сааттын жебеси боюнча жана сааттын жебесине карама-каршы айланта турган күчтүн моменттери барабар болсо, анда рычак тең салмакта болот экен. М1 барабар М2 болгондо рычак тең салмактуу абалда болот. М1 күчтүн моменти F1 көбөйтүлгөн L1 барабар F2 көбөйтүлгөн L2 чыкты. Ушул формуладан F1 бөлүнгөн F2 барабар L2 бөлүнгөн L1 деген формула чыкты. Мында F1 жана F2 рычак аракет этүүчү күчтөр, L1 жана L2 күчтөрдүн ийиндери. Мында карагыла балдар, F1дин тушунда L2 болуп атат. Кичине күч аракет эткенде күчтүн ийини чоң болуп атат. Ал эми F2 L1дин тушунда болгондо чоң күч аракет эткенде күчтүн ийини кичине болуп атат. Мына ушул шарт аткарылганда рычак тең салмактуу абалда болот экен. Рычактын тең салмактуулук шартынын эрежесинин колдонулушун биз каякта пайдалансак болот? Мынакей балдар, байыркы Египетте пирамидаларды курууда оор таштарды жана жүктөрдү жогору көтөрүш үчүн жана аларды ордунан жылдырыш үчүн рычактар колдонулган экен. F1 бөлүнгөн F2 барабар L2 бөлүнгөн L1 деген формуланы мына ушул максатта колдонот экенбиз. Бул эрежеден кичине күч жумшап, рычактын жардамы менен чоң күчтү теңдөөгө боло тургандыгын көрүүгө болот. Мындан кийинки сабагыбызда дагы жөнөкөй механизмдердин колдонулушуна кеңири токтолуп кетебиз балдар. Жумушчу рычактын жардамы менен массасы 240 килограмм нерсени көтөрө алат. Эгерде кыска ийини 0,6 метрге барабар болсо, жумушчу рычактын узун ийинине канчалык күч жумшайт дейт. 240 килограмм жүктү көтөрүш үчүн канча күч жумшаарын эсептеп чыгарышыбыз керек экен балдар. Кыска ийини 0,6 метрге барабар болсо, жумушчу рычактын узун ийинине канчалык күч жумшайт дейт. Берилди. М барабар 240 килограмм. L1 барабар 2,4 метр. L2 барабар 0,6 метр. F2 күчтү табышыбыз керек. Анда биз рычактын тең салмактуулугунун формуласын колдонобуз. F1 бөлүнгөн F2 барабар L2 бөлүнгөн L1. Мына ушул формуладан F2 бул P нерсенин салмагына барабар. P барабар mg деген формула менен ал салмакты эсептеп алабыз. 240 килограммды 9,8 метр секунда квадратка көбөйтсөк, 2400 ньютон чыкты. F1 барабар F2 көбөйтүлгөн L2 бөлүнгөн L1. Мына ушул формулага коюп эсептөөнү жүргүзөбүз. Анда F1 барабар 2400 ньютон көбөйтүү L2 0,6 метр бөлүү 2,4 метр. Метр менен метр кыскарат, барабар 600 ньютон күч жумшайт экен. Жумушчунун аракет эткен күчү, жумшаган күчү 600 ньютон экен. Мына ушундай мисалдар менен чыгарып алсак болот.
Эми бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп берели балдар. Ырычактын тең салмактуулук шартын аныктоочу формуланы көрсөткүлө. F1 барабар F2 деген биринчи туурабы, экинчи L1 барабар L2, үчүнчү F1 көбөйтүү L1 барабар F2 көбөйтүлгөн L2 деген формула туурабы? Же F1 L1 F2 L2ден чоң деген формула туурабы? Демек, ырычактын тең салмактуулук шартынын формуласы ушул экен. F1 L1 барабар F2 көбөйтүлгөн L2 деген үчүнчү жооп туура. Күчтүн моментинин формуласын көрсөткүлө. Күчтүн моменти кайсыга барабар эле? М барабар F көбөйтүлгөн L деген туурабы? Же болбосо М барабар F көбөйтүлгөн S, В А барабар MGH, Гсы F барабар М көбөйтүлгөн А деген формулалардын кайсынысы туура? Бул формулалардын Асы туура экен. Күчтүн моментинин формуласы М барабар F көбөйтүлгөн L экен. Эми бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн силер менен статика жөнүндө түшүнүк алдык. Телонун тең салмактуулугу деген түшүнүктү көрдүк. Күчтүн ийини деген эмне экен? Күчтүн моменти деген бул кандай чоңдук экен? Анын формуласын жана бирдигин аныктадык. Ошондой эле жөнөкөй механизмдер менен таанышып, жөнөкөй механизмдердин ичинен ырычакты өттүк. Ырычак кайсыл учурда тең салмактуу абалда болот экендигине токтолуп кеттик. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.